Жалал Абад облусунун Сузак районунда алгачкы жолу реабилитациялык борбор курулуп жатат. Имараттын курулушу ушул жылдын март айында башталып, учурда жумуш кызуу. Бүгүн 28 апрелде эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Равшан Сабиров жергиликтүү бийлик менен биргеликте борбордун курулушун көрүп, айланасына көчөт отургузулду. Судан куй кой. Кудай буюрса, ошол биз элге, журтка ошол сапаттуу кызмат көргөзөлү деген иретинде ошол биздин президентибиз ар тараптуу колдоп жатат. Эми ушул бул жерде курулуп жаткан реабилитационный центр Кудай буюрса штаттык маселесин, башка маселелерди биз келечекте карап беребиз анын бардыгын. Майыптарды калыбына келтирүүчү борбор сырткы донорлордун каржылоосу менен ишке ашып, мамлекеттен акча кетпейт. Жалпы 150 000 доллар бөлүнгөн. Имараттын курулушун август айында бүткөрүү пландалган. Биздин министрликтин алкагында ошол социалдык камсыздоо дагы биздин министрлик уполномоченный государственный орган катары бул жерде ошол жанагы майыптыгы бар адамдарга реабилитациялык борбор курулуп атат, ыкчам. Бирок ошол эле мезгилде мен айта кетейин, биз реабилитациялык борборду 1000 кишиге батыра тургандай дүйнөлүк стандартка туура келген Ош шаарына дагы ушундай чоң реабилитациялык борбор курабыз. Аны бүгүнкү күндө ошол президентибиз өзү колдоп жатат. Өзүнүн резервный фондунан Кудай буюрса ошол акчаны да бөлүп жатат. Ал жерде бүгүнкү күндө жана проекттери полный иштелип чыкты, управделамиге тапшырылды. Ошондой эле реабилитациялык борбор Ысык көлдө да курулат. 1000 адамды мындайчасын айтканда камтыганда. Ал жерде бүт жанагы технология оборудованиялар дагы абдан заманбап оборудованиялар болот. Алга уже финансовый тараптан принципинде биз дүйнөлүк банктан мындай карап көрдүк. Ал жерде 1 700 000 доллар Ошко бөлүнүп атат, 1 700 000 доллар Кудай буюрса Ысык көлгө бөлүнүп жатат да. Сузакта реабилитациялык борборго муктаждык жогору болчу. Аймакта 13 000ден ашык майыптуулугу бар жарандар бар. Эми мында ден соолугу жагынан мүмкүнчүлүгү чектелүү жарандар окутулуп, эмгекке үйрөтүлөт. Фонд тарабынан каржыланып атат. Акимдин колдоосу менен келген каржы. Анан бул жерде майыптарды окутабыз, өнөргө үйрөтөбүз, иш менен камсыз кылабыз. Майыптарды, майыптардын энелерин. Кандай эмнелерге окутасыздар? Кол өнөрчүлүккө. Эмнеге шык болсо ошонун баарын окутабыз. Ушул. Канча кызматкер болушу мүмкүн болот? Бул жерде азыр 8 кызматкер болуш керек. Эң аз дегенде. Себеби эгерде бизге 8 кызматкер бөлүнүп кала турган болсо, мугалим жана окутуучуларды биз өзүбүз аракет кылып табабыз. Равшанбек Сабиров иш сапарынын алкагында Двойнашки кондитердик фирмасынын заводу менен да таанышты. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри жумуш орундарын көбөйтө турган өндүрүштүү ишканаларды колдоо негизги максат экенин белгиледи. 2000-3000 чейин ишонбуз. Балдары миграцияда көчүп. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы. Бул жерде даярдалат дагы